сөз кадырлаган, сөз баккан кыргыз элибиз дагы сөзгө чоң маани берип келген. Ал эми акыр заман пайгамбары Азирети пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам дагы оозуңан жакшы сөз чыксын, же болбосо унчукпа деген. Бүгүн мына ушул сөз жана сүйлөө адеби тууралуу сөз кылмакчыбыз. Биз бүгүн ушул теманын тегерегинде кеп куруу максатында атайын Жогорку кеңештин депутаты, Иман Нуру фракциясынын лидери Нуржегит Кадырбеков мырзаны чакырганбыз. Сөздүн башында элибизди бир орозо менен куттуктап кетсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештерим, замандаштарым. Сезон деген түшүнүк бар да. Бизнестин өзүнүн сезону бар, сооданын өзүнүн сезону бар. Сооп табуунун, кечиримге жетүүнүн, руханий даражанын көтөрүлүшүнүн, жан дүйнөнү байышынын, такыбалыктын, жаратканга жагыштын, жакындоонун сезону ушул Рамазан айы, айлардын султаны дейт. Бир эле тилегим бар, текке кетирбейли. Амал менен, ибадат менен, жакшы тилектер менен көңүлдөрдү көтөрүшүп, бирибизди кечиришип, жакшылыкка чакырып, таарынышкандарды табыштырып, урушкандарды жараштырып өткөзөлү. Ошого минет кылалы, ошону максат кылалы, ошого аракет кылалы. Рамазаныңыздар куттуу болсун. Кепти ушул сөз деген эмне, сүйлөө адеби, кеп маданияты бүгүнкү күндө канчалык маанилүү деп ойлойсуз? Ушул жөнүндө айтсаңыз. Эми сөз ушунча жаралган макулуктардын арасынан адамзатына берилген өзүнчө бир бакыт, керемет да. Карасаң бир ушунча тил бар, ушунча сөз бар. Ошон үчүн сөз менен ойду беребиз, сөз менен пикирди беребиз, каалоону айтабыз, сөз менен жан дүйнөдөгү, жүрөктөгү сезимдерди чыгарабыз, түшүндүрөбүз дегендейчи. Ошон үчүн бул жараткандын бизге берген өтө чоң белеги. Бирок билесиз да, тил аманат. Тил деле бычак сыяктуу, жакшылыкка колдонсоң болот, жамандыкка колдонсоң болот. От сыяктуу, жакшылыкка колдонсоң болот, жамандыкка колдонсоң болот. От менен тамак бышырсаң деле болот, анан өрттөй берсең деле болот да. Ошон үчүн тилди туура пайдаланыш бул өтө чоң аманат да. Бирөөнүн көңүлүн оорутпа дейт. Жакшыдамдын, ыймандуунун, момундун тилинен бирөөгө зыян жетпейт, бирок пайда жетет дейт. Ошон үчүн сөз маданияты деген тилди туура иштетүү, адамдарды жакшылыкка чакырууга, жамандыктан кайтарууга, көңүлүн көтөрүүгө, бүтпөгөн жараларын бүтүрүүгө, ошол урушкандарды жараштырууга, коомдо бир мотивация болушуна, жаштардын өсүп өнүгүшүнө айтор туура багытта иштетүү, ошол тилдин акысын берүү, ошол тилдин маданияты деп түшүнөм. Бүгүнкү күндө негизинен ушул жалпы элибиздин, жаштардын акыбалына бир карап туруп, ушул кеп маданияты, сөз сүйлөө адеби канчалык деңгээлде деп ойлойсуз? Эми өкүндүргөнү өзүбүздүн кыргыз тилинин колдонулушунун азайып баратканы да. Мисалы Россияда мекендештерибиз, миллиондогон мекендештерибиз жүрөт. Алардын азыр акчасын алып сүйүнүп атабыз, той өткөзүп, анан үй салып, башка иштерди кылып. Бирок алардын балдары, неберелери кантет деп ушуну ойлоном. Анан экинчиден Бишкекте жүргөндө деле байкасаңыз, мындай нукура кыргыз тилинде сүйлөгөндөр азайып баратат да. Анан жаштардын арасында сөгүнгөн бир мода катары, бир заманбаптыктын белгиси катары түшүнгөндөр да абдан көп экен. Бирок эми муну алымдардан сураш керек, бирок мен укканым бар эле, адам бир сөгүнсө 5-тен 7 жыл алыстайт деп. Эми муну такташ керек, балким чындыгы бардыр. Бул бир, экинчиден сөгүнгөндө эле энеге асылып атпайбызбы? Ошону мен энеге болгон сүйүрмө жүрөктөн чыгып кетип аткандай болуп атат да. Анан мен ушу бир гипотезам бар, илимий гипотезам. Кыргыз сөгүнбөсө керек депчи. Бул сөгүүнү кийинчерээк эле ушу үйрөнүп алдыкпы деп ойлоном да, башкалардан которуп, башка тилдерден которуп. Эмне себептен дегенде, Манас атабыз жөнүндө карасаңыз, поэма, дастан, эпос дүйнөдө Гиннес китебине кирген. 1,5 миллиондон ашык сап бар. Ал жакта таппаган сөздүн баардыгын табасың. Ал жакта жаратылыштын, чөптөрдүн, жерлердин, адамдардын аталыштары, наамдары, ысымдары. Айтор ошончо жерде бир да сөгүнүү деген нерсе жок да. Ошон үчүн кийин эле баягы башкалардан үйрөнүп алдыкпы, ошону эле отуруп алдыкпы калька кылып. Мисалы, тамагыңыз таттуу болсун деген кыргыздын сөзү эмес да. Приятного аппетиттан туура эле которуп алганбыз да, кыргыз аш болсун деп айткан. Ошол сыяктуу эле калька болуп которулуп, анан бизге сиңип кеткен бир балекетпи деп ойлоп коем да. Демек, кыргызжыттанган котормого бүгүнкү күндө биз муктаж экенбиз да. Туура эле. Мисалы, кыргыздын бир сөзү бар да. Нан табыш кыйын деген. Бул эми жашаш оңой эмес, менет кылыш керек деген эле сөз да. Бирок ошону түз которсоң, хлеба найти трудно болуп калат да, орус тилиндечи. Кээде биз деле мисалы ошондой эле которуп коюп атабыз. Түзмө-түз. Керек болсо мыйзам жазганда деле а дегенде расмий тилде жазылып, анан кыргыз тилине которулуп, ошон үчүн айылда кыргыз мектепте окуп келген адам деле биринчи оригиналын орусчасын окуйт да. Ошон үчүн ар бир тилдин өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ошол
айтат го, ашказандагы сиңген тамакты жакшы сиңирет депчи. Ашказан жакшы сиңирген тамакты жеш керек деп. Ошол сыяктуу бизге сиңе турган, көңүлүбүзгө, акылыбызга сиңе турган өзүбүздүн тил менен которсак жакшы болот эле. Мисалы, эмне үчүн Жолборс терисин жаманган баатыр элге сиңип кеткен? Анткени Алык Осмонов сюжеттерин сактаган, эми бирок кыргыз тилине карай жазып чыккан да. Эркин которуу деген ошо болот. Ошон үчүн сиңип кеткен. Надырбек ата жөн айткан жок, абдан туура айтып атат. Демек котормочулукта эркиндикти анан чыгармачыл эркиндикти берилиш керек экен да, туурабы? Эми эркиндик бардыгыбызда бар, бирок эркиндикти туура колдонушта өзүбүздө. Дагы бир пикир бар да, мисалы, эркиндик деген эмне? Кээде айтат бул малга жарашат депчи. Биз азыр эркиндик дегенде каалаганыңды кий, каалаганыңды сүйлө. Анан ким бир айтмакчы, шымыңды башыңа кий, носкиңди колуңа колгаптын ордуна тагын деген эле түшүнүп калбадыкпы? Бир нерсени өз ордунда колдонбош, ошол зулумдук болот деген. Мисалы, атаңа баладай мамиле кылсаң, же балаңа абадай мамиле кылсаң, ошол деле зулумдук дейт да. Ошон үчүн эркиндик дегенде ошондой эле туура түшүнөлү, бирок чыгармачылык эркиндик керек, бирок эркиндиктин дагы чегин билишибиз керек да. Кыянаттык кылып өтүп кетпешибиз керек. Мисалы, мал, айбан эркин, эмне кылса деле жооп бербейт, бирок адам, биз эми бул жака майкачан же шортикчен келе албайбыз да. Ошону кармана билген, менимче напсини башкара билген дагы бул адамдыктын белгиси деп, маданияттын белгиси деп билем. Демек адам баласына берген эркиндиктин өзүндө жоопкерчилиги бар экен да? Албетте, жоопкерчилик деген бул бир эле адамга берилген нерсе го дейм. Эгер акыл эстүү адамга жоопкерчилик берилген, адам болуп туруп акылдан айтпаса, анда жоопкерчилик жок. Мисалы, акылдан айнып калса, же бир балакатка жеткенге чейин жаш балага, ошондойлорго эч кандай жоопкерчилик жок го. Ошол сыяктуу эле акыл бул эң чоң немат, эң чоң ырыскы. Акылдын дагы бир аламаты, дагы бир өзгөчөлүгү ошол жоопкерчилик менен ченелет да. Туура. Биздин кыргыз элибиздин бир кемеңгер кеби бар да. Бул эми баягы накыл кеп катарда айтылып жүрөт, акылдуунун сөзү кыска, айта салса нуска депчи. Анан пайгамбарыбыз ошол бул дүйнөгө келип өткөн, саллаллаху алейхи вассалам, бул дүйнөгө келип өткөн пайгамбарлардын жыйынтыктоочусу, акыркысы, акыр заман пайгамбары, улуу сулуу, сүйүктүү, сүйкүмдүү ааламдардын мырзасы катары жөнөтүлгөн акыркы пайгамбар да. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда баягы жевамиул келим деп коет. Аз сөз менен көп маанини туюнткан өзүнүн хадистерин, осуяттарын айткан эмеспиз. Пайгамбарыбыздын ошол осуяттары, хадистеринде жан бар. Ошол хадистеринде биздин баягы уюткубуз, ачыткыбыз, бактылуу жашообуздун уюткусу, ачыткысы болсо керек да. Анан ушул жөнүндө кыскалык, нускалык жөнүндө бүгүнкү күндө баягы айтып калышат, тантырап көп сүйлөйт дейт, мааниси жок сүйлөйт дейт. Анан ошол кыска нускалык жөнүндө ушул айта кетсеңиз. Ошон үчүн тарыхты, адабиятты, бабалардын сөздөрүн, насааттарын окуш керек да. Мисалы, Токтогул атанын насааттарларын угуп көрсөңүз, ар бир сабы өзүчө бир роман, том-том күтүп за тургандай саптар да. Бычак берсең кындап бер. Бул динде деле бар да. Мисалы, бычакты кындап берген жакшы. Кокус кындабай жылаңач бойдон бере турган болсоң, анан адам коркуп кете турган болсо, мен саят экен деп, ошол үчүн да жооп берип каласың деген нерсе бар да. Кындап берсең чындап бер. Берекесиз байлардан пейил менен кун кетер деп, же болбосо аялды менен чырмаса эр өлүп кара жамынат, кушту менен чырмаса жердеги торго чалынат. Мындай бирден эле сөз менен көп нерсе айтылган да. Ошон үчүн муну Шотыр Уставел да айткан. Ырында узун сөздү кыска айта алса, акын деп ошол адам ардакталган депчи. Биздин бабалар кыйыр айткан. Бир сөз бар го, уулум сен ук, угум сага айтам деп. Керегем сага айтам, келиним сен ук. Түз айткан эмес, анткени адамдын көңүлүн сыйлаган. Экинчиден кыска нуска айтып койгон, ошол сиңимдүү болгон да. Ошон үчүн Кудай кыска нуска сүйлөгөнгө жеткирсин. Пайгамбар алейхиссаламдын хадистери да ошондой. Кыска нуска, бирок аябай чоң маанини батырат, чоң маанини сиңирген да. Туура, кыска нускалык бул акылмандыктын, даанышмандыктын белгиси да. Анан айтсаңыз, бир даанышман айткан экен, айтканың ар дайым акыйкат болсун, бирок ар акыйкат ар жерде айтыла бербейт деп. Муну негизинен аалымдар принцип катары да карманышкан. Ушул кептин тегерегинде сөз айтсаңыз. Туура эле. Мисалы, сүйлөсөң, жакшы сүйлө, болосо унчукпа. Бул деле пайгамбар алейхиссаламдын айткан сөзү да. Мисалы, унчукпай отуруу пайдасыз, жаман сүйлөгөндөн жакшы. Бирок жакшы сүйлөгөн, жакшылыкка чакырган, бул унчукпай отургандан жакшы. Анткени ар бир сөзүң үчүн жооп берчү учур келет. Биринчи эмнени сүйлөдүң? Буга да жооп бересиң. Анан кандай ниет менен сүйлөдүң? Буга да жооп бересиң. Ошон үчүн ниет бул өтө маанилүү фактор да. Өтө маанилүү фактор. Ошон үчүн бул багыттагы хадистерди айтып отурсаң, чындыгында абдан бир керемет, сабак ала турган, насаат ала турган
ушул багытта көбүрөөк иштесек жакшы болот эле, анткени адамдын тили менен дили байланыштуу да, жүрөгү менен дили байланыштуу. Мисалы жүрөгүң таза болбосо тилиңден да жаман сөздөр чыгып кетиши мүмкүн да. Айтат го, адамды тышкы падыша башкарбайт, ички падыша башкарат депчи. Тышкы падышаларды кээде укпай коет экенбиз, кээде ташпаран калып кала берет экенбиз. Бирок ичте бир падыша бар, анын аты жүрөк. Чындап тилди тарбиялаш үчүн жүрөктү тазалаш керек. Мына орозо жүрөктү тазалай турган ай. Негизинен ушул акыл менен жүрөктүн тогошуусунан акыйкат келип чыгат дейт да. Кээ бир адамдар акылы менен жашайт, кээ бир адамдар ошол сөзү менен, баягы жүрөгү менен, эмоциясы менен жашашат экен да. Анан ошо экөөнү үйлөндүрүү, бириктирүү, тогоштуруу маанилүү экен. Себеби экөөнүн ортосунда ошо акыйкат келип чыгат экен да. Ошон үчүн акыйкатты кармануу, эң акыркы дин ушул акыйкатты алып келбедиби? Эң акыркы пайгамбардын сөзү акыйкат, исламыбыз акыйкат, Куран хадистердегилердин баардыгы акыйкат деп билебиз жана ишенебиз. Акыйкатты билүү жана аны кармануу канчалык маанилүү деп ойлойсуз? Эми чындык менен акыйкаттын айырмасы эмне? Ар бир адамдын өзүнүн чындыгы бар. Мисалы, муну сиз болот дейсиз, мен болбойт дейм. Анан талашып беребиз да. Анан акыйкат бирөө эле. Бул жараткандын акыйкаты ошол жерден компромисс, ошол жерден тынчтык табылат. Мисалы, сиз мынтип атасыз, мен мынтип атам. Пайгамбар алейхисалам эмне деп айткан, жараткан эмне деп айткан, мыйзамдагандай ошол жерде акыйкат бар да. Ошон үчүн акыйкатты билүү өтө маанилүү. Анан абдан туура айттыңыз. Чындыкты айтам, чындыкты жашыра албайм, дос күйдүрүп айтат деп эле кээде жаман сөз менен адамдар жүрөктөрүн ортуп коебуз да. Анан айтып атпайсызбы, кээде кээ бир адам эмоция менен, кээ бир адам акыл менен, биз баардыгыбыз адамбыз. Кээде эмоция үстөмдүк кылат, кээде акыл, кээде жүрөк дегендей. Эми кандай болбосун адам акылын өстүрүш керек, бул интеллект, анан жан дүйнөсүн өстүрүш керек, бул рух, анан денесин да бак-бат кылыш керек, бул физика, анан эмоционалдык жактын өнүгүү деген ошол да, кулк мүнөз тарбияла деген сөз. Пайгамбар алейхисаламдын мүнөзүн карасаңыз, баштын эле бурукчу эмес экен да, бүткүл денеси бурукчу экен. Анан жакшы сүйлөп атабы, жаман сүйлөп атабы, аягына чейин укчу экен. Мындай басып кетип калчу эмес экен же сөзүн бөлчү эмес экен. Ошентип отуруп дагы убактысынын берекелүү болгонун кара. Бул дагы бир үйрөнө турган өтө чоң ибарат, өтө чоң өрнөк. Туура. Сөзүңүздө жан бар, негизи өзүңүз дагы айтып келесиз. Ошол адам баласынын өнүгүүсү 3 багытта депчи. Ошол дене физикалык, руханий жана интеллектуалдык багытта деп. Анан 3 багытты комплекстүү өнүккөн адам чыныгы өнүгүүгө жете ала турбайбы? Адам баласынын бул дүйнөгө чийкиге келип, кайра чийки өтүп кетиши бул чоң трагедия болсо керек да. Адам чийки келип, бирок бул бышкан абалда, орусча айтканда сочный жана мощный абалда бул дүйнөдөн өтүш керек болсо керек да. Айтсаңыз, кыздарымдын тили ошо казакча чыгып атат деп айттыңыз. Казактар муну угуп сүйүндү. Ошо Балапан деген телеканалды көрүп дегендей. Анан бүгүнкү күндө ошол кыргыз тилин үйрөтүү, ошол келечек муун, бизден кийинки ошо алтын муун, асыл муун деген болот деген тилегибиз бар. Ошол муунду кыргыз тилинде сүйлөтүү өтө маанилүү да. Ушул багытта мамлекеттик деңгээлде кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Мунун баягы кем каршы, күнгөй тескейи кандай болуп атат? Эми билесизби, бала кезде жүрөккө эмне кирсе, ошол нерсе жашооңдун бир өзөгү болот экен. Мисалы, биз азыр 40тан кырынан ашып калган учурубуз. Азыр үйрөнгөн нерсе башкача да. Менин чоң атам Бураматылык айтат эле. Бала кезде үйрөнгөн нерсе ташка тамга баскандай, ал эми жаш өткөндөн кийин үйрөнгөн кумга жазгандай же суунун бетине жазгандай депчи. Ошон үчүн бала кезде эмнени сиңирсек, ошону алат экенбиз. Мына казактардын жакшы жагы ошол баягы Балапан деген долбоору 24 саат бою эми канча көрсөтсө деле казак тилинде да. Эми башка тилдерди билели, үйрөнөлү, бирок башка тилдерде контент көп да. YouTube'га кирсең, интернетке кирсең. Ал эми ошон үчүн Кыргызстанда дагы ушундай бир канал болсо да, жалаң балдар көрө турган, болгондо дагы жалаң мамлекеттик тилде. Ошентип отуруп, мисалы менин бир кызым Чожук канал деп коет, бул түрктөрдүкүн. Ошолорду көрүп отуруп тили түркчө чыккан. Балдар эмнени көрүп көрүп атат? Мультфильмдиби? Ошо мультфильмдерди кыргыз тилинде көбөйтүш керек. Анан альтернатива кылып чыгарып коюш керек. Бала тандап, жактырып көрө тургандай деңгээлде сапаттуу кылыпчы. Ошону өткөндө жогорку кеңеште көтөрдүк. Кудай буйруса бул багытта иш башталды, акча дагы бөлүндү өкмөттөн. Менимче нукка түшүп баратат деп тилек кылам. Биздин ошол ой, кыял деген дүйнөсү бар да адамдынчы. Анан ошонун продукту катары бүгүнкү күндө өзүңүз айткандай ошол мультфильмдер бар, кино бар, көркөм тасмалар. Анан ошол көркөм тасмада дагы биз артта калып жаткандайбыз да. Ошол Манастын уулу Семетей тартылат деп, тартылып, ошол жөнүндө бир талкуулар болуп кетти. Менин оюмча ошо Манастын уулу Семетей деген асмандагы бир улуу темадан биринчи өзүбүзгө жакын, кече жакында болуп өткөн 37-38 жылда шейит болгон ата бабаларыбыз жөнүндө Шабдан Баатыр, Байтик Баатыр, Тайлак Баатыр, Барсбек Каган биздин жашообузга мындай багыт бере турган, дем бере турган, улуттук идеологияга кызмат кыла турган чыгаан кыран, акылман, даанышман, баатыр балбан ата бабаларыбыздын жашоо образын кино кылып тартсак кандай болот деп ойлойсуз? Абдан туура айтып атасыз.
Эми биринчиден Семетей биз үчүн бул мистикалык, сакралдык каарман да. Анан азыр бир актер аткарып коет, адамдардын көңүлүндө ошол актердун элеси сакталып кала берет. Кийин ошол актер башка бир жаман ролду аткарса, бул болбой турган нерсе да. Мисалы, ошондой учурлар көп эле болгон мендечи. Ошон үчүн Семетейди, Манас атабызды кино кылып тартыш опурталдуу маселе. Опурталдуу маселе. Эмне себептен дегенде, мына билесиз. Габриэл Маркес деген жазуучу бар эмеспи? Ошонун «Жалгыздыктын 100 жылы» деген романы бар да. Ошону Голливуд убагында $2 миллион сураганда, жөн эле кино тартканга, укук сураганда берген эмес. Эмнеге билесизби? Каармандар адамдардын оюнда кандай болушу ойдон кала берсин. А силер бирден актер тандайсыңар, анан кийин каармандар ошолор менен бирге ассоциация болуп калат деп туруп берген эмес. Мисалы, Жамиля деген кинону көргөндөн кийин Жамиля мен үчүн Арим Басаров болуп калды да, бир сөзүм айтканда. Данияр болсо Сүймөнкул Чокморов болуп калды. Ага чейин башкача элес болчу. Ошон үчүн ошол ар бирибиздин оюбузда, элесибизде Манас кандай болсо, Семетей кандай болсо, ошондой жашап жүрө берген жакшы го дейм. Анан кино кылыш үчүн биринчиден абдан чоң акча керек, өтө олуттуу долбоор болуш керек. Анан эптеп септеп чампалап бүтүрөгөндөн көрө кылбай койгон эле жакшы. Туура. Эми Манас дүйнөсү өзүңүз айткандай Манас, Семетей, Сейтек, Үчүлтүк дүйнөсү бул баягы кайып дүйнө, аруу дүйнө, таза дүйнө дегендей ал темага башпага берүү өзүңүз айткандай өтө опурталдуу да. Анан адамдардын деңгээлине ылайыктап сөз сүйлөгөлө деген экен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир өзүнүн хадисинде, осуятында. Ошол баягы сүйлөп жаткан ошол элиңди, коомуңду же ошол аудиторияны тааный билүү жана ошолордун муктаждыгын билүү жана ошого ылайыктап сөз сүйлөө маанилүү дешет да. Бул жөнүндө сиздин оюңуз кандай? Муну социалдык демографиялык анализ деп коет. Мисалы, жаштар көбүрөөк отурган жерде эмоция үстөмдүк кылса, эмоция менен сүйлөсөң ошол өтөт дейт да. Илимдүү, билимдүү, жаш өтүп калган аксакалдар бар жерде рационалдык логика менен сүйлөгөн дагы жакшыраак деп айтылат. Ар бир адамдын өзүнүн деңгээлинде сүйлөгөн өтө жакшы нерсе. Анан пайгамбар алейхисалам ким келсе ошонун диалектисинде сүйлөчү экен. Диалекттер бул эми чоң илим да. Ошо диалектилерди дагы түшүнүп билип, анан муну дагы керек мезгилде колдоно билүү туура эле нерсе да. Ошон үчүн япондордо бир түшүнүк бар. Бизде адабий тил бар, анан диалектилерибиз да көп. Ошо диалектилерибиз менен биз байбыз депчи. Мисалы, көлгө барганда аба деп айтабыз, ошол эле Баткенге барганда аба деп айтабыз. Таласта аке деп айтылат, Токтогул тарапта. Ушундай байке, биз кандай мындай тилибиз бай да. Ошон үчүн ар бир жерде баягы ашказанга сиңе тургандай, көңүлгө, жүрөккө сиңе тургандай сүйлөгөн бул адамдын маданияты деп билем. Мен мисалы иншаллах деген сөздү биринчи кимден уккан билесизби? Чыңгыз Айтматовдон. КТРКдан сүйлөп атып, ага чейин мен түшүнчү эмесмин. Көрсө бул киши баягы Түркияга барганда колдонуп жүрүп, ошону түз эфирден колдонгон да. Ошон үчүн ар кимдин өзүнүн деңгээлинде сүйлөгөн. Бирок мен бирдекени айткым келет. Балдарга өзүнүн деңгээлинде сүйлөйбүз деп атып ашырып атабыз да. Мисалы, нан жейсиңби, анан бир жака баясыңбы, мынаны куюп берейинби деген туура эмес экен. Балага дейт, чоң кишидей сүйлө, бирок чоң кишидей жооп күтпө дейт. Ошол гана нерсе бар экен да. Ошон үчүн абдан туура айттыңыз, мен кошулам буга. Бүгүнкү күндө бир белгилүү бир сөз бар. Эл аралап жүргөн, ким маалыматка ээ болсо ал дүйнөнү башкарат дегенчи. Анан бүгүнкү күндө ошол маалыматты тактабай эле сүйлөгөндөр, жазгандар көбөйүп кетти да. Ошон үчүн баягы так маалыматка ээ болуу, маалыматты тактоо канчалык маанилүү деп ойлойсуз? Эми маалыматты билген дүйнөнү башкарат деген жакшы сөз. Бирок керек маалыматты, туура маалыматты билген. Азыр эми маалымат көбөйүп кетти. Ошо маалыматтын баарын биле берем десең, мээңди мусор менен толтуруп аласың. Мен деле мындай телефон сыяктуу мындай эле чеги бар, мегабайттын, гигабайттардын. Чексиз эмес да. Ошон үчүн аны жакшыга толтуруш керек, жаманга толтурбаш керек, мусорго толтурбаш керек. Анан баягы билип билбей эле таркаткан жакшы нерсе эмес, анткени таркаткан үчүн деле жооп бересиң да. Анткени сен таркаткан туура эмес маалыматтын негизинде канча гыйбат айтылып атат, адамдардын акысына кирип атат, күнөөсүн көтөрүп атат, жаман сөздөр айтылып атат, үй бүлөлөр бузулуп атат, мамилелер бузулуп атат, жүрөк оорулар пайда болуп атат. Ошон үчүн бир сөз бар да, чындык ордунан козголгончо жалган дүйнөнү бир айланып чыгат экен. Ишенбесеңиз бир фейк, туура эмес маалымат таркатып көрүңүз, бат эле комментарийлер да көбөйөт, просмотр да көбөйөт. Бирок мындай ошону туурлап туруп, мындай эмес экен, тигиндей экен деп койсоң, ананча эле адамдар көрбөй калган заманда бул деле балким бир кыяматтын белгисиби, бирок бул багытта абдан бир чоң саясат керек. Баягы маалыматтык сабаттуулук деген предмет кириш керекпи деп кийинки күндөр ойлонуп атканым ушул. Касымалы Жантөшев атабыздын дагы Каныбек деген 2 томдон турган романы бар. Мына ошол жерде сиз айткандай баягы
бир сөз айтылат. Чындык боз үйгө кирип келгенде жалган чыркырап чыга качат дейт да. Ошон үчүн баягы чындык бар жерде жалган жашабайт экен да. Жашообузду чындыкка, акыйкатка толтурушубуз керек экен. Ошону менен биз ааруланат, тазарат экенбиз. Ороз айы дагы ошондой акыйкатты тапкан, акыйкат менен жашаган, Куранды көп окуган, ошо берекеси, сообу ушунчалык жараткандан Алла Тааланын даргөйүндө чексиз, ченемсиз болгон, өзгөчө бир касиеттүү, фазилеттүү, мартабалуу, шарапаттуу бир ай деп айтып келебиз да. Анан ушул айда негизинен сиз кандай иштер менен алек болосуз, ошо соопко жетүү максатында кандай иштерди көбүрөөк кылсак туура болот дейсиз, ошону сунуштайсыз. Эми аш кадырын ток билбейт деген бир сөз бар. Ушул күндөр гана ачкы болуп жүрөсүң. Анан канчылыгын ачкы адамдардын кадырын ушунда билесиң да. Эми бирөөгө зар, бирөөгө кор дүйнө дейт. Балким бирөөлөр мындай кенен кесир жашаган менен азыр кыйналып аткандар да абдан көп. Анан орозо десе эле эртеден кечке тамак жебей жүрүш эмес. Тамактан ашкызганды кандай тыйсаң, жаман сөздөн тилди ошондой тый, жаман ушактан кулакты ошондой тый, жаман нерседен көзүңдү ошондой тый деген эле сөз, ниетиңди тый деген эле сөз. Анан ушул 30 күндө машыгып, өзүңө сиңирип, анан ошону адат кылып кетиш дагы чоң нерсе да. Анан кайрымдуулуктун жолу өзгөчө. Адамдарда ооз ачыруу деген ысырап кылып эле кой союп, жылкы союш эмес. Курсагын тойгозуп, көңүлүн алып, батасын алып коюш. Анан бизде көп учурда эле баягы ток адамдарды чакырып беребиз да, мындай бир салт катары. Муктаждар канча, бейбечалар канча, жетим үйлөрү бар, карылардын үйлөрү бар, балким ошолорго барыш керек. Анан мына жазга түшүп келип атат, көбүрөөк бак отургузалы, көчөдө отургузалы, баягы жашыл Кыргызстан дегенибиз ошол да. Жакшыдан бак калат дейт. Бир бактын түбүнө курт кумурска келип көлөкөлөсө деле сообу тие берет деп атпайбы. Ошон үчүн бул күндөр колдон келишинче ибадат өзүнчө, бирок жакшы ниет менен жакшы иштерди да кылып калалы, аркадан из калтыра турган иштерди кылып калалы. Билесиз да, куш учканда аркасынан из калбайт, анан балык сүзгөндө аркасынан из калбайт, анан адам эчтеке кылбаганда аркасынан из калбайт да. Иши кылып, ошол издерибиз дагы ниет, жакшы ниет менен болсун, анан мактанайын, көрүнөйүн деген ниет менен болсо жакшы болбой калат. Бүгүнкү күндө ошол интернет жөнүндө көп сөз бар да. Баягы жаштар менен жолугушканда, сабак өтүп калганда сурачу элек да. Интернет кандай деп ойлойсуздар? Пайдалуу, зыяндуу? Бүгүнкү күндө интернет жаштардын башынын бактысыбы, же болбосо башынын балесиби? Жаш балдар. Алар түшүнбөйт эмне пайда, эмне зыян экенин. Көңүлүнө, напсисине жаккан нерселерди кыла берет. Бирок ай деген биз, кой деген биз деле катарында отуруп алып интернетте отурбайбызбы көпчүлүгүбүз эле. Ошон үчүн тарбия деген оңой нерсе эмес, а дегенде амалың менен өрнөк бол дейт. Бала сөзүңдү угат, бирок кылганыңды ээрчит деген сөз бар да. Бул бир, экинчиден бала бир туура эмес нерсе кармап алса, бычакпы же дагы бир коркунучтуу нерсеби алып койсоң ыйлайт да. Коркунуч дегенди билбейт да, ошон үчүн бала. Ыйлаганын тыйыш үчүн акыл айтып кереги жок, альтернатива бериш керек. Ордуна башка бирдеке берсең, бала алагды унутуп калат. Ошол сыяктуу мен көлгө бир айылга барсам жазып коюптур да, китепти көп окуган көсөм болот, анан интернетти көп караган кесел болот депчи. Баягы балага альтернатива бериш керек да, телефондун ордуна муну ушул китепти бериш керек. Бирок эми ага да көндүрүш керек да. Спортко машыксаң деле, сууда сүзгөнгө үйрөнүшүн деле аз-аздан көнөт эмессиң. Ошол сыяктуу китепке деле аз-аздан көндүрүш керек. Ал үчүн аталар, апалар өздөрү китепке кызыгып, анан ошону балдар ээрчитип болчу да. Башка жолу жок. Же спорт менен алек кыл, же бир паркка ойнот, иши кылып, жөн эле антпен мынтпен менен маселе болбойт. Тыюу менен биз балдарды тарбиялай албайбыз. Анан строгий деп коет го, жанагындай бир катал болуп дагы баланы тарбиялай албайсың. Анткени сен бар жерде бала башкача, сен жок жерде бала башкача, тескерисинче эки жүздүү болуп калат экен. Ошон үчүн өрнөк бол деген сөз бекер эмес экен. Мен бирдекени түшүндүм. Баланы тарбиялоо бул өзүңдү тарбиялоо экен. Башка жолу жок экен. Туура, сөзүңүздө калет жок. Эгер сен китепти ача турган болсоң, китеп сени ачат деп атпайбы? Ошон үчүн бул дүйнөдө ошо китеп окугандар башкарат дейт. Ошо телевизор караган, интернет карагандарды. Ошон үчүн көп китеп окуган, өзүңүз дагы көп айтып жүрөсүз. Китепкөй бир державаны түзөлү. Имандуу, билимдүү, мекенчил, ынтымактуу жаштар гана биздин келечегибиз болмокчу. Алардын эң негизги ошо сапаттарынын бирөөсү ошо китеп көп окуган чилистерден болушун тилейли. Уул кызыбыз ошондой болсун. Ошол улуттук баалуулуктар менен бирге ошо ислам баалуулуктарын ала жүргөн, өзүңүздүн ошол акылман даанышман сөздөрүңүздөр менен ошо жаштарды тарбиялап дагы багыт берип келе жатасыз. Жараткан Алла Таала туткан орозолоруңузду кабыл кылып, иштерди ар дайым ийгиликтүү жана берекелүү кылсын. Сөз менен башталып, сөз менен бүткөн дүнүйө, жакшы сөз чыгып, оозуңдан жазылсын жарпың күнүгө.
Тейлгертен сөз кадырын билип сөз баккан элибиз көөнөргүс сөздөр менен, кемеңгер кептери менен жашап турмуш кербенин улап келген эмеспи? Ошондуктан кадырман калкым, сөз баалап ар дайым бар болуңуздар, аман болуңуздар, туткан орозоңуздар кабыл болсун, жараткан Алла Таала колдосун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.